Кыргыз жаңгагына чет өлкөдөн кызыгуулар арбыды. Мындан улам жаңгакты дүйнөгө таанытуу жана экспортко жол ачуу багытында бүгүн Базаркоргон шаарында жаңгак фестивали уюштурулду. Жалал Абад облусунун аймагында жаңгак фестивали буга чейин жаңгакзардын мекени аталган Арстанбаб аймагында өтчү. Учурда облуста жаңгактын 200дөн ашуун түрү бар. Анын эң жогорку сорттогу 28 түрү Арстанбаб өрөөнүндө өсөт. Аймакта быйыл түшүм жакшы болду дешет. Жаңгактын баасы 70 сомдон 100 сомго чейин, чагылган ичиндеги данеги маңыз деп коет 280ден 450 сомго чейин базар баасы сатылат да. Кыздын биздин Арстанбаб токой чарбасынын жаңгактары башка токой чарбаларга караганда бир аз айырмачылыгы, бизде жаңгактын чагылышында жумшак, сырты жука болот да. Анан сырты кара болгону ичиндеги жаңгагы апапак да. Ошон үчүн биздеги өтүмдүү болот. Иш-чара райондук администрациянын уюштуруусу астында чет өлкөлүк 10дон ашуун уюмдардын колдоосу менен өткөрүлдү. Алардын арасында ушул аймакта өстүрүлгөн жаңгакты кайра иштетип, өздөрүнүн өлкөлөрүнө алып кетүүнү көздөгөндөр бар. Учурда бул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Натыйжа берсе, жакынкы аралыкта ири завод курулушу мүмкүн. Жаңгакты кайра иштетип, экспорттоо боюнча Япония мамлекетинен ишкерлер келип атат. Алар менен сүйлөшүп атабыз. Алар бул жерге ошол заводун кура турган болуп атышат. Жаңгактан ошол майыны өндүрүп алып, маңызыны, андан сырткары дагы бир 2-3 продукция чыгарабыз деп атат япондор. Алар менен сүйлөшүп жүрүп атат. Андан сырткары Арабия мамлекетинен келип атышат. Алар дагы ушу кайра иштетип, упаковка кылып, ушундай мындай кымбатыраак баа менен алып кеткенге кызыктар болуп келип атышат. Алар менен инвесторлор. Иш-чара жаңгактан жасалган азык-түлүктөрдүн жарманкеси менен коштолду. Мында кургатылган мөмө жемиштер жана колдо жасалган улуттук буюмдар да коюлду. Жаңгак кыргыз элинин жашоосун жакшыртууга жол ачкан келечектүү тармак. Мындан улам жаңгак токойлоруна аяр мамиле жасоо зарылдыгы актуалдуу маселелерден. Токойлорго плантацияларды отургузганда, ушул айрыкча күз мезгилинде жайлоодон мал түшкөндө таралап кетип атат дагы. Ошол жаңгак бардык эле токойду бир 10 жыл отургузгандан кийин, 10 жыл жакшылап кайтарса, андан кийин анан ал малга дагы, башка дагы баягы табигый шарттарга дагы моюн бербей калат да. Биз ошол плантацияларды, мисалы үчүн 10 гектар, 20 гектар жерди курчап туруп, тозмо менен тозуп, анан ошонун ичине отургузуп, андан кийин ошол бир 7-8-10 жылдан кийин кайра ошол тозмолорду которуп, ушундай иш-чараларды алып барып атабыз. Бирок бул да бир кошумча каражаттарды талап кылып атат. Фестивалдын алкагында токойлорду сактоо багытында илимий практикалык конференция да уюштурулду. Мындан сырткары табигый бал жана туризм боюнча тегерек стол да өткөрүлдү. Облус боюнча жылына 1,5 миң тоннадан ашуун жаңгак экспортко чыгат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 500 тоннага көп. Өлкө боюнча жалпы 44 миң гектар жаңгак токою болсо, анын 38 миң гектары Жалал Абад облусуна тиешелүү. Облуста табигый жаңгактардын өсүп турганына жарым кылымга тете убакыт өттү. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.